Ал болгон жер алмашылды, сатылган жери жок. Бирок бизде саясат ушундай экен да, мадым арып болгондо сатып бербейт эле, ошон үчүн мадым арып бере берди, де ызычы кылып ачып, бирок ал берген эмес аны. Facebook'ta көбүнчө жанагы май чачкычтар менен жардам түткүчтөр отурат. Айтыңыз. Чек ара боюнча маселе чындыгында мисалы үчүн мындай да. Мисалы үчүн мынакей. Мен чек арага турам деп даярдандым да. Муну ак плакат турбайбы? Ушу плакат азыр Кыргызстан территориясы дейбиз да. Ана муну капталып талаш маселе. Талаш маселе bizde канча жылдан бери падышаларыбыз бар, бирок чечилбей келет. Анткени bizde көбүнчө уялышат да, ушуну мен чечип койсом, жерди сатып берген деп айтышат деген сөздөн коркуп, чек араны чечишпейт да. Жеке менин түшүнүгүм талаш маселеде макул. 60-ын аларга берип, 40-ы бизге калса дагы, берип болсо дагы чек араны тактап алыш керек да. Анткени чек ара такталбай болгон сайын, бери кирип, коңшулар кирген сайын, ошака өтүп кетип атат дагы, биздин карта кыскарып кетип атат. Качан талаш маселе болбогондо гана жанагы токтойт да. Азыр биздин президенттер жакшы ниети болуп туруп, мейли, алар мисалы үчүн биз айтабыз да, 50 кылып бер десек, кошуна нааразы болушу мүмкүн да. Ошого мейли, кошунага 60-ын берип, 40-ын алып калсак деле чек ара такталат да, анан токтоп калат. Бирок токтолбосо, талаш болгон сайын жарым метрден болуп туруп, бул жакка келип калгандыгын биз билбей калып атабыз да. Түшүнүктүүбү? Ошого жеке менин пикирим, урматтуу бир туугандар, эгерде мамлекет тараптан саясий чечим кабыл алынса, ага каршы чыкпаш керек. Жерди сатып берди, анты каркыра боюнча казактарга сатып берди дедик. Казактар кыргыздарга сатып берди, ызычы кылып жүрүшөт мисалы үчүн. Ал болгон жер алмашылды, сатылган жери жок. Бирок бизде саясат ушундай экен да, мадым арып болгондо сатып бербейт эле, ошон үчүн мадым арып бере берди, де ызычы кылып ачып, бирок ал берген эмес аны. Ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи. Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Үйүндө туалети жок түзүгүрөк. Четинде кармап отур, четинде кармап отурасың мисалы үчүн. Үйүндө банясы жок, жизнь жуунбайт. Жамгырга чыгып койгондо мойну мында кылып жүрө бериши мүмкүн. Анан сүйлөгөнү чек арадан сүйлөйт да. Сен түшүнбөйсүң айда кандай проблема бар экендигин. Ошого эгерде бизди мамлекет менен каалайт элем, ошон ушундай кылып талаш маселени бирге келип, мейли алардын макулдугу менен болсун, бирок такталып кала турган болсо, эгер биздин кыргыз жаранда калып калса, көчүрүп келип үй салып туруп, мында Өзбекстандын президенти Манас айылын салып койду 40 күндө, bir айылдын бардыгын көчүрүп алып туруп, берип, бирок тактап ала турган болсок, адамдын каны төгүлбөйт эле да. Биздин динибизде, шариятыбызда Каабаны билесиңер, Кааба дейт, Каабадан бир мусулмандын каны бийик турат. Эгерде бир мусулманды байлап алып туруп, Каабаңарды бузгула болсо, мына мусулманды өлтүрөбүз десе, бечара бир мусулман өлтүрөбүз десе, биз Каабаны бузуп беребиз. Анткени бир мусулмандын каны Каабадан бийик турат. А бизде чек арадан канча адам өлүп атат, урматтуу бир тууганым. Жер Кудайдыкы. Жер Кудайдыкы. Ошон үчүн чек араны такташ керек. Ошого саясий чечим кабыл алып ушундай кылса, биз жанжал чыгарбашыбыз керек. Сатып берди дебеш керек, урматтуу бир тууган. Биздики ушундай, аны кыяматта териштирип алабыз. Азыр айтып бериш керек. Бизде саясатта ушундай, акыйкатын түшүнбөйт, бирок жерди сатып берди, анты берди, минти берди деп ызычы кыла берет, иш калбай кете берет да. Эгер ушундай сөз болбой, биздин элибиз анык башы жакшы дегенде, анда биздин акай бел чечип коймокпу эмдигиче. Анда жанагы чек ара мында кыркылбастан баягы жерде токтойт эле. Ошондо бере турган берип кыркып калганда, азыр бияка чейин жылбайт, урматтуу бир тууганым. Биз билбейбиз көп нерсени. Картаны жакшы билгендер көп нерсе мындай болгондугун билет, урматтуу бир тууган. Маселе такталбай тургандыгы үчүн. Балким сенин айылың чек ара талаш жерде турат. Мейли жериңи бер, ага ыраазы бол сен. Сага бияктан жер беребиз. Зато адамдын каны сакталат. Зато ошондон бери кирип кетпейт деген маани да. Чынбы? Жанагы Сингапурдун атасы Ли Куан Ю деген бир сөзү бар. Чыныгы лидер ким дейт? Чыныгы лидер дейт. Кандай гана чечим, оор чечим кабыл албасын, ошол чечимдин туура экендигин, пайда экендигин өзүнүн жарандарына түшүндүрүп бере алган адам дейт. Чыгып айтыш керек, элим деш керек. Жер жок болуп кетип атат. Анын бир эле маселеси мына ушундай кылганда болот десе, түшүнөт эл. Анан коркуп эртең кетип калса эмне болот экен, анан Кудай сөк эмне дейт экен, бужу деп эртең деген болбойт сага. Сага бүгүн деле бар, болду. Императорлордун келечеги болбойт. Алар бүгүнкү менен иштеш керек. Эртең башка император болот. А сенин жашооң Кудайдын колунда. Аламдын баары чогулуп сага жамандык кылгысы келсе, Кудай тагдырыңа жакшылык жазса, эч ким сага жамандык кыла албайт.
Eğer Kudayım sana jamandık çatsa, dünyanın bari çoğulup gelip sana jakşılık kılıp bere albaydı. Uşul bir yaka kire turgan bolsa, masele çeçiletile, sizin soruңuzga жооп, men aytam, aşığı menen berildi öyle. Hınız mı? Çok uşunday. Çegara maselesinde de mına uşunday. Men kıyımın, sen kıyınsın dep, bardık özünün kıyın ekenin dalildep, anan çegaranın janına barbastan durup, ayalının koynunda, ıslık döşögünde jatıp alıp, ertemene kaşaсын jеп oturup, bana internet жазып koyup, anday kılış gerek, bunday kılış gerek dep. Adamda duruşturgan ustalar var ummatı bir tuğan. Dağı görüp atabız, dağı kurup attı çegaraga dep atabız. Eğer çegara taktalmayınca, anda problema boluveret. Bana ötkünde kulundan adamlar gelişti. 3 adam geldi. En akıllı adamlar, yaşların lideri, başkalar gelip aytıp atat. Uktaganda deyip, tınçıkтай albayбыз, kadimkidей. Жана ok üstüngөн жаап турган учурда эч нерсенин дамы сезилбей калат экен. Biz kulunduluqtar ошо ызычуу болуп аткан жердегилер ошого биз макул элек, бизге зым менен болсо да тактап тосуп берсе, так биздин чегара деп билет эле. Кээ бир жерлер бар, талаш, же алардык эмес, же биздики эмес. Кээде алар биздики, кээде биз алардыкы дей беребиз. Бирок маселе так болбой атпайбы? Маселе так болгондон кийин чегарага утур берилип кирип отуруп, чегара кетип калып атат. Аны адамдар түшүнгүсү келбей атат. Бирөөлөр маселени билбестен туруп эле жарма патриот болуп атат да. Kur'an erecesi vasulhu hayrun. Ança-munça hukuklardan geçip bolsa dağı biz jaraşууга жетип alıp turup taktap ala turgan bolsok bizdin kıyılbay turgan ömürlör kıyılbay turgan. Bul tınç jaşоо degen söz. Hem tiyakta oktun nukkan adamlar köçögө çıga alбай jaşоо жүрбөй кal degen söz durmatlı bir tuğanım. Kur'an erecesi vasulhu hayrun deydi. Kuday Taalam жерди өзү кимге каалаганына берип коё берет. Ок берейин. Эгерде Кыргызстандын абалы ушул бойдон кетсе, акыры жакшылыкка барып такал башын жаңылык тармактарынан көрүп жаткан чыгарсыз. Устаз, биз эмне кыла алабыз? Жооп бериңизчи. Башчыларыбыз болсо кайдагы маселелерди карап отурушат. Устаз, тубадан башка эмне кылуубуз керек? Экинчиси дейт, мен дейт. Men ayrımlardan жаман söz угуп коркуп атам. Ал сөз эгер Кыргызстан ушул бойдон кетсе жок болуп кетүү коркунучу бар дешип атат. Жоолук маселеси, имамдар маселеси, сабасыз дешет өздөрүчү. 120-сын ашып барса 20-сын тааныйбыз, алар да бизге пайдалуу нерсени талкуулашпайт дейт. Эми бул азыркы интернетте мындай бир калың катман айтып аткан сөзү. Бирок бир маселе Тажикстан боюнча, мисалы үчүн бизде деле, мисалы үчүн мындай падышабыз, бийлигибиз айтып атса деле кээ бир адамдар кулак салып иш кыла берген сыяктуу, алардыкы биздикинен дагы бетерирээк да. Мисалы үчүн жана чегарага курулуш куруп башташты болбой эле, кийин кайра бузушту. Анткени кийин мамлекеттик күчү жетти деген сөз да. Ошого эки президент жолугуп эле дароо эле чегарада эмне кылып атат дегендей, биздин дагы жана бийликке баш ийбей мындай бир жанагыдай бейбаштык кылып анан баары токтолгондой эле алардын да бейбаштары бар да. Болбосо бийлиги барып ал деген сөз эмес. Бул биринчи маселе. Аны туура кабыл алыш керек. Кече эле экөө жолугуп анан эмнеге бүгүн ушундай десе, жанагы өрдөк жанагы кой аксагы менен жүз дегендей сөз. Биздин бейбаштар бар, алардын дагы бейбаштары бар деген сөз да. Мынакей камераны атып кетип атышты. Эмне ататаны билбейм мен мисалы үчүн. Ошондой бейбаштар. Анан урматтуу бир тууганым, дуадан башка эмне кылабыз? Дуадан башка иш көп бизде. Биз биринчи өзүбүздү, анан үй бүлөбүздү, анан чөйрөбүздү динге алып келгенге аракет кылабыз. Din менен жашаганга аракет кылсак, анда бардыгынан сакталабыз деген сөз болот. Бизде дин иммунитет болуп бериш керек. Дин жок болсо анда биз өзүбүз туруп жок болуп кетебиз да. Ошон үчүн биз ушул маселеде мында ачууланыштын, башка кылыштын кереги жок. Facebook'та көбүнчө жанагы май чачкычтар менен жардам түткүчтөр отурат. Май чачып фуф деп күйгүзүп турат, андан сыйлык ала билбейм, эмне болот. Анан жардам түркүчтөр жаргап келет да, сени мактап келип туруп, шунтип түртө берет. Деген бойдон түшүп кетесиң. Ошондой Facebook'та көбүнчө. Алардын беттери жабык, пардасы бар бардыгыныкы. Бардыгы мастурат, бардыгы хижапта турушаттыларчы. Ошого аларга маани бербеш керек. Мен ойлойм, бизде андай коркунуч жок, андай эмес, жакшы. Балким жылдан жылга жакшы. Мисалы үчүн бир мисал, мен Корея боюнча каргузар берем деп убакыт бүтүп калды. Бир айтып берейин. Кореянын жери биздикинен 2 эсе кичинекей экен, эли 10 эсе көп экен. Эң сүйүнүчтүүсү Борбордук мечитине барсак, иштима болду Кореяда. Мечит ушундай асты арекен, 2 кабат мечит экен. Мечитте Пакистандан келген шейх урусча дават кылып атат, ал арабчага которулуп атат, англисча жана кыргызчага которулуп атат. Дүйнөдө биз 6 миллион элбиз. Анын үстүнө кыргыздар андан да азыракпыз мисалы үчүн.
Men Kırgız деп bölgüm kelbeyt. Бирок болгон факт да. Ошо биринчи кабатта олтура биздикилер отурат. Кыргызча сүйлөө деп сүйлөшүп отурат, кыргызча которулуп атат. Не? Бул деген ошол жерде ошентип чогулуп даават кылып атат. Намазкана ачып атат. Демек, дин бар бизде деген сөз да. Биз жок болбой турган элбиз, урматтуу бир тууган. Анткени Кудайым бизге динди берип койду да. Ошону бекем карманышыбыз керекпиз. Аны карап отурбат, өзүбүз оңдой бере турган болсок, ошого жараша, бизге жараша падыша келе берет, урматтуу бир тууганым. Падышанын келишинин сүннөтү элге жараша келет. Сен жакшы болсоң жак, жаман болсоң жаман деген сөз. Мынтип мындай жашы өтүп калганда турат, ой илгерки доорду көргөндөр бар, карасаңар, ар бир падышабыз биздин ар бирибиздин өзгөрүшкө жараша келет. Окуу ачылып, бардыгы чет элге окууга кеткенде Кайф келген, окумушту баштары жылтырап, эң чокон окумушту келди да. Кийин барыбыз үй салганда Бакиев келди. Анан анча-мынча не болду, ушинтип отуруп, анан кийин азыр мынакей намазхан болуп калдык, намазхандар келип атат. Айтор заманга жараша Кудайым жиберди. Ошон үчүн сен кандай падыш алып келиш керек, шайлоого барып деп эмес. Сен өзүң оңдой берсең, Кудайдын сүннөтү ошондой бардыгы келе берип турган болот. Сен кыжарат болосуң. Менин балам кандай болот, кызым кандай болот, келечек кандай болот деп. Сен балдарыңа берген тарбия өзүңөр. Ана балдарга тарбияны өзүң намаз окубай туруп намаз оку десең болбойт. Балдарга тарбия, балдарың кандай болушту кааласаң өзүң ошондой бол, болду ошол эле. Балдар сени ээрчит баары бир. Сени ээрчит баары бир.